Assalamu alaikum. Bizden şunday soraптыр. Emnege силердин тренингтериңер акылуу, неге акысыз өткөрбөйсүздөр? Кээ бир суроолор кымбат деген. Эми реалдуулукту карайлык, туугандар. Мен буга реалдуулуктан эле жооп берейин. Бул кымбат же болбосо мен кыйналып атам, мага жардам беретинде акысыз берип койсоңуздар деген сөздөр чындыгында өзүнүн негизи жок сөздөр. Бул биздин ойлорубуз эле. Адамдар өзүнүн ою менен жашайт. Чындыгында ою реалдуулуктан алыс. Мындай адамдар көп. Биздин күнүмдүк жашообузда деле көрөбүз ушул нерсе. Бирөө жөнүндө оюбуз мондой, көрсө акыйкаты такыр башка болуп чыгат. Бир кырдаал жөнүндө оюбуз мондой, биз ушундай экен, ушундай го дегендин ордуна биз ушундай деп ойлонуп алабыз. Аң сезимибиз бизге ошондой бүтүн берет. Реалдуулуктун өзүн эгер изилдесе такыр башка нерсе келет. Ортобузда конфликттер да ушундан көбүнчө. Эр катын, ата бала, эне кыз ортосунда мамилелердин конфликти да ушундай. Биз бир нерсени күтүп алганбыз, өзүбүзчө бир ойлорду токуп алганбыз, реалдуулукка келгенде такыр башка чыкты. Биз күткөндөй чыкпай калды, же көңүлүбүз калды, же таарындык. Ушундай иш кылып биздин концепциябыз такыр башка. Акча маселесинде да тилекке каршы биз Советтер Союзунан чыккан өлкө катары менталдык түрдө биз мурдакы муундан айлыкчылык психологиясын алып калганбыз. Айлыкчылык психологиясы анын үстүнө Советтер Союзунда бул кулчулук. Жаман көрбөгүлө, мен өзүм 20 жылдан ашык айлыкта иштеген адаммын, билем бул эмне экендигин. Сенин күнүмдүк жашооңду башка бирөө чечет. Сен убактыңды сатасың 20 миң сомго, 15 миң сомго жана сен өзүң чечпейсиң. Сен болгону бир ай бою ошол алган айлыгыңды бөлүштүрүп жашайсың. Эмнени ойлойсуң? Бир ай ошону бөлүштүргөндү ойлонуп жашайсың. Мынча квартирага берем, мынча светке берем, анан мынчасына карыз издешим керек. Болду. Ишкердик кылбайсыңбы? Ишкердикке акча керек да. Ментально ушинтип ойлойт, акча керек да. Акчаны тапсаң деле, аны банкрот болуп, андан көрө мына айлыкты эле жөн эле бей калбай жүрө берейинчи. Карап кой, бул реалдуулуктан алыс ойлор. Анткени биздин эле жаныбызда жашаган адамдар айлыкчылыктан чыгып, ишкерлик кылып, банкрот болбой эле жашап атат. Банкрот болгондор деле өлгөн жок. Тажрыйбасы бар экен, кайра андан көбүрөөк акча тапты. Кээ бирлер айтат, мен жашоомдо акча негизги маселе эмес дейт. Бирок алып бурушканы акча. Акча үчүн умтулат. Мен айтайын дегеним, ойлорубуз башка, реалдуулук башка. Ошондой эле биздин тренингтерди кымбат экен дегендерди биз айтабыз, бул реалдуулуктан алыс. Бул жөн эле андай адамдарга, кымбат деген адамдарга бардык нерсе кымбат. Бардык нерсени кымбат дейт. Өзү жеп аткан оокатты да кымбат деп арзанын алып жейт да, ооруйт. Бирок баары бир төлөйт. Каяка? Аптекага төлөйт. Баары бир. Ол нерсе кымбат. Боорун, бөйрөгүн, койчу дагы башка нерселерин алдырып тынат. Эмнеге? Өзүнүн аяган үчүн ушу арзан алышым керек, үнөмдөшүм керек деген психологияны киргизип алган. Башка эмне дейт. Мен жаман көрүп айтчумун, башка эмне? Кыйрабат, бизде жыргап атабызбы? Акча көппү? Бизде жок да акча, мына иш жок да дейт. Иш жок деген бул башка маселе. Иш жок деген өзүңөр иш кылбай атасыңар. Жок, мамлекет кылыш керек. Эмнеге мамлекет кылыш керек? Эмнеге? Мамлекет ишкердикке шарт түзүп койду. Тур да ишкердик кыл. Ал Советтер Союзунда ишкердикке уруксат жок эле. Бардыгын мамлекет багат эле. Азыр башка заман. Оюбуз ушундай. Арзан, ансыз эле Кыргызстан дүйнөлүк соода сегменттеринде мен айтам, арзан керектөөчүлүк сегментине кирет. Кыргызстанда ансыз эле тамак аш арзан, бардык арзан. Биз өтүп аткан тренингтердин баасы, контенти Россияда бир 10-15 эсе бизден кымбат. Ошол эле биздин Казакстанда да кымбат. Биз атай биздин элди кымбат экен дебесин деп минималдык түшүрдүк, бирок бекер кылбайбыз. Эмнеге? Биз байкасак, бул ансыз деле бул акыйкат маселелердин бири го. Практикадан да ушуну байкадык. Бекерчилик, бекерпоздук, бекер параздык бүтүндөй адамдын мүнөзүн талкалайт экен, деградация кылат экен. Адам эч нерсеге умтулбайт экен. Бекер алган нерсесин баалабайт экен. Мен канча бекер тренингтерди өттүм, ондогон жылдар өттүм. Ишенесиңерби? Бекер тренингке чакырсаң убактым жок дейт. Үйүнө барып өтүп берсең да убактым жок дейт. Бекер. Сенин тренингиңде отуруп уктап калат. Өмүрү бекер тренингде мен бирөөнүн жазганын көрө элекмин. Колдонбойт. Эстеп да калбайт. Ага болгону ошол учурда отуруп кино көргөн, интересно, кызык. Болгону ушул. Адам бир курмандык кылса, бир ресурсун алмаштырса сендеги билимге, ал ан үчүн тырмышат.
Ал үшін тырмышат, ал үшін ұмтылат, аны естеп қалғысы келеді, тұрмышына кіргізгісі келеді. Аны біреуге өткөріп, өзі де пайда көргісі келеді. Мынау ушундай табият адамдыкы. Ошондуктан биз элибизди өнүктүрөбүз десек, халявщик, жана халява деген реклама турат го, өлүп алып барып алышат. Халявщик эмес, бекер параз эмес, тетирисинче төлөгөн акчасынан көп киреше таба турган психология өткөрүшүбүз керек экен. Бул ишкердик психологиясы. Чегерүү жана пайда көрүү психологиясы. Ошондуктан биз бекер кылбайбыз. Жана кымбат дегенге кошулбайбыз. Биздин кээ бир тренингтерибиз, элестет, 200 сомдук тренингтерибиз бар. Кайгана кымбат. Албетте бир айга 6000 сом. Күнүнө 200 сомдон. 200 сом чөнтөгүңдө эң майда акчаң болсо керек. Ошондуктан бир чети дагы бир мындай бир эме бар, туугандар. Биздин тренингке муктаж болуп келгендерге бул кымбат эмес. Өздөрү айтат. Акчасы проблема эмес. Бизге убактысы мөөнөтү деп келет. Сапаты деп. Бизден сапатын сурайт, кепилдигин сурайт, мөөнөтүн сурайт. Мындай тренингке өнүгүүгө муктаж болгондорго акчасы проблема эмес. Мен ушуну байкадым. Акчасын проблема кылгандарга бул тренинг менимче керек эмес. Аларга башка нерсе проблема. Алар биринчи өзүндөгү жетишпестикти жеңиш керек. Жетишкендикти, муктаждыкты табышы керек. Акча бул эмне? Акча бул ресурстардын бири. Убакыт, кубат, абал, акчага айлана турган ресурстар. Бул эми биз ошондой деп ойлонуп көнүп калган көпчүлүгүбүз бар экен. Бирок ушул психологиядан кутулам дегендерге да мен айтам, бир курбандык кылып катышып көр, эффектин көрөсүң. Анан катышкандан кийин сенин курбандыгың акталса, мен ойлойм акталат, эгер умтулсаң, анан өзүң деле байкайсың. Демек, бардык эле нерсе арзан боло бербеш керек экен. Кымбат нерседе, сенин оюңда кымбат деген нерседе да бир баалуулук болот экен. Көпчүлүк арзан алса, ошол пайда көрдүм, үнөмдөп калдым деп ойлойт окшойт. Андай эмес. Сапатта жана кымбатта.